Жалал Абад шаарында 33 жаштагы адам аялын өлтүрүүгө шек саналып кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан маалымдашты. Маалыматта 8 январда Жалал Абад шаардык милициясына облустук ооруканадан билдирүү келип түшкөн. Ташбулак айылынан 29 жаштагы тургуну үйдө каза болуп калгандыгы тууралуу айтылган. Бул факты боюнча каттоого алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, анда маркумдун жолдошу жубайы менен уруш талаш болбогонун, аялы ооруканага өзү баргандыгын билдирген. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы 6 февралда чыгып, анда Жалал Абад шаардык милициясынын тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, маркумдун жолдошун камады. Кыргызстанда 2024-жылы ички иштер органдарынын маалыматы боюнча 17316 үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы катталган. Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун Кыргызстандагы лидерлери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, алардын арасында учурдагы жана мурдагы масулалар лидери жана алардын жардамчылары, финансисттери дагы бар. Алар бир нече жылдан бери экстремисттик идеологияны пропагандалоо жана жактоочуларды тартуу, интернетте жалган аккаунттарды түзүү, ошондой эле жашыруун басмаканада материалдарды көчүрүү жана таратуу менен алектенишкен. Уюмду каржылоо үчүн республика боюнча мүчөлөрүнөн жыл сайын 7-8 миллион сомго жакын акча чогултуп турушкан. Каражат жогорку даражалуу функционерлерге ыйгарылып, алар акчаны өз каалоосу менен пайдаланып келишкен. Ошондой эле Ош облусунун Кара Суу айылынын 61 жаштагы тургуну уюмдун Кыргызстандагы өкүлү болуп чет өлкөдө жүргөндө иштерди координациялаганы аныкталган. Ошондой эле чогулган каражат анын дарегине жөнөтүлгөн деп айтылат маалыматта. Атайын кызмат жаранды эл аралык издөөгө алгандыгын кошумчалады. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мамлекеттик гимндин текстинин жана музыкасынын жаңы вариантына сынак жарыялайт. Бул тууралуу министрлик маалымдады. Анда Тимурлан Ажымалиев гимнди өзгөртүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын биринчи отурумунда айткандыгы маалым болду. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов жетекчилик кылган комиссияга композитор, акын, жазуучулар, жогорку кеңештин депутаттары кирген. Отурумда сынактын жол жобосу, аны уюштуруунун тартиби бекитилди. Гимндин тексти жана музыкасынын долбоорун иштеп чыгуу июнь айына чейин созулат. Жобо боюнча комиссияга мүчө болгон адамдар сынакка катыша албайт. Комиссия келген текст музыканы карап, жогорку кеңешке 3 вариантты сунуштайт. Ал жогорку кеңештин комитетинде, кийин парламенттин өзүндө каралып, анан чечим кабыл алынат, деди Сүйүнбек Касманбетов. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 2024-жылы Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына арналган иш-чарада мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгесин көтөргөн. Ал мамлекеттик гимн баарына оңой ырдагыдай жана бирдей ыргакта болушу керек деген пикирин билдирген. Кийинчерээк бул демилгени президент Садыр Жапаров колдоп, символду өзгөртүү заман талабы экендигин айткан. Кыргызстандын гимни 1992-жылы 18 декабрда кабыл алынган. Анын сөзү Жалил Сыдыков менен Шабданбек Кулуев, обонун Насыр Давлесов менен Калый Молдобасанов жазган. Гимндин алгачкы варианты 3 куплет, 1 кайырмадан турат. Бирок 2013-жылы улуттук символиканы өзгөртүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия гимндин 2 куплетиндеги бейкуттук жана досторуна даяр дилин берүүгө деген маанисин талаштуу сөздөрдөн улам аны алып салууну чечишкен. Бул өзгөртүү бир топ талаш тартыш менен коштолгон. Ички иштер министри Улан Ниязбеков министрликтин 2024-жылы аткарган иши тууралуу маегинде Кыргызстанда быйыл үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөш күчөтүлгөнүн айтты. Анда мындан тышкары алдыда коопсуз өлкө долбоорун ишке ашырып, андан тышкары акылдуу айыл, акылдуу шаар долбоору дагы жолго коюла ала тургандыгын айткан. Ички иштер министринин коллегиясында 2025-жылы ички иштер органдарынын кызматкерлеринин алдында негизги 4 багыт боюнча иш алып баруу тапшырмасы коюлду. Биринчи багыт санарип милиция системасын түптөп коопсуз өлкө долбоорун ишке ашыруу. Экинчи багыт ыкчам кызматтык ишмердикти бекемдөө жаатында курулуш иштерин жүргүзүүнү улантуу. Үчүнчү багыт кылмыштуулукка жана укук бузууларга каршы күрөшүү жана алдын алуу ишмердигин күчөтүп, элге сапаттуу сервистик жумуштарын жакшыртуу максатында материалдык техникалык базаны чыңдоо. 4-чү багыт үй бүлөлүк зордук зомбулуктарга бөгөт коюп, зомбулук аракеттерин алдын алуу жаатында иш-чараларды тынымсыз алып баруу деп айтылат маалыматта.
Руслан Татчиков финансы министринин орун басарлыгынан кетти. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Татчиков министрликке 2006 жылы стажер катары келип 18 жыл иштегендигин белгилеген. Ушул жылдар аралыгында аталган министрликте баа жеткис тажрыйба топтодум. Мамлекеттик кызматтын ысык суугун көрдүм. Ал эми ушул убакыт кезинде мени чыныгы кесипкөй адис катары тарбиялады, чыйралтты. Анткени эмгек жолумда аталган мекемеде эң жөнөкөй иш кагаздарын жүргүзүүчү адистен баштап ар бир тепкичти өтүп министрдин орун басарлыгына чейин көтөрүлдүм. Билинбей 3,5 жыл ушул позицияда иштеп иш алып бардым деген ал. Руслан Татчиков министрдин орун басары болуп 2021 жылдын август айында дайындалган.